Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Assalamu alaikum, hurmatly telegörүүчүлөр. Бүгүn 26 декабрь 2021 жыл. Буйрса, мына ушинтип 2021 жылдагы эң акыркы эфирди сиздерге тартуулап жатабыз. Барыңыздарга жакшы маанай каалайбыз. Биз ошентип бүгүнкү кышкы сериялардын 3-чү турун ачык деп жарыялайбыз. Урматтуу айымдар жана мырзалар, билермандар, телегөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда жубайлардан куралган, түгөллөрдөн куралган команда бүгүн Ордого келген. Мына ушул 3 жуп буга чейин бир жолу биздин Ордого келген. Бүгүн дагы биздин чакыруубузду кабыл алып, атайын бир мыкты бир кызыктуу оюн көрсөтүп берели деп келишкен. Үй бүлө бала кароо түйшүгү бүгүнчө үйдө турат. Булар бүгүн жалаң интеллектуалдык маанай менен келишкен. Анда эмесе мен Билерман түгөйлөрдү Ордого чакырууну баштаймын. Элнура Бакытбек кызы чакырылат. Мугалим кесиби боюнча. Элнура Нурсултан Акылбек уулунун жубайы. Нурсултан Акылбек уулу Элнуран жолдошу 2020 жылдын мыкты билерманы. Андан кийин биз Барчын Абдылсакы кызын чакырабыз. Мугалим. Бир перзенттин энеси болуп калды Барчын. Жана анын жолдошу Илгиз Шамырзаев. 2017 жылдын мыкты билерманы, 2021 жылдын мыкты мугалими конкурсунун жеңүүчүсү Нуржамал Сагынбаева. Нуржамал дагы педагог, мугалимдик кесипти аркалап жатат. Жана Нуржамалды коштоп Насирдин Ахунов келген. Нуржамалдын жолдошу 2018 жылдын мыкты билерманы Насирдин Ахунов бүгүнкү оюндун капитаны. Мына ушул команданы Насирдин мырза өзү жетектейт. Урматтуу телегөрүүчүлөр, демек сиздерге каршы мына ушул 3 жуп оюн көрсөтмөкчү. Насирдин мырза, бүгүн маанайыңыздар кандай? Жубайлар, кандай жаңылыктар бар жубайларда? Ким канча перзенттүү болду? Бүгүн маанай жакшы, урматтуу алып баруучу, саламатсыздарбы? Урматтуу билермандар, урматтуу телегөрүүчүлөр, бизде сан жагынан жаңылык бар. Быйыл Илгиз мырза менен Барчын уул перзенти болушту. Буюрса маанай жакшы. Маанай жакшы болсо, анда бүгүн телегөрүүчүлөргө эң кызыктуу оюн тартуулайт деген үмүттөбүз. Илгиз мырза, маанайыңыздар жакшыбы? Урматтуу алып баруучу, биздин маанайыбыз жакшы буюрса. Кичинекей аты ким эле? Уулуңуздун? Аты ошол Илимдин артынан түшкөн илимдүү адам болсун деп атын Илимбек койдук. Илимбек чоңоюп атабы? Ооба, чоңоюп атат. Азыр Ордого барам деген аны үйгө таштап келдик. Илимдин өмүрү узун болсун. Баарыңызга жакшы маанай каалап, анда биз оюнду баштадык. Демек, бүгүнкү оюнда биз алгач даректерди айтып алалы. Facebook'ta Билерман Ордо баракчабыз бар, Instagram'da Билерман астыңкы сызыкча жана Ордо деген жазуу менен издеңиздер, жана катталып суроо жазыңыздар. Билерман чекит TV күчүчө mail чекет.ру биздин электрондук дарек. YouTube'да Билерман Ордо деп издесеңиздер, биздин оюндар жүктөлүп турат, жаңыланып, жана каттар үчүн Ош шаары Ленин көчөсү 330 Билерман Ордого деп жөнөтүңүздөр. Биздин башкы өнөктөштөр, алар адаттагыдай эле Барбол, адал, таттуу, дайыма жаңы гана продукциялар менен бизди кубандырып келет. Барбол ишканасына ушу кызматташып жаткан үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле актив дизайн, полиграфия жана жарнак борбору бул жамаатка дагы бир топтон бери кызматташып келген чоң рахмат.
ошондой эле Йома бургер, эң мыкты бургер, Йома бургер жамааты жана Эмил Токтошев мырзага дагы чоң ыраазычылык. Ошондой эле Легенда Века окуу борбору, Легенда Века окуу борборунун жамаатына да чоң рахмат жана Аура Люкс массаж академиясы. Мына ушул өнөктөштөрүбүзгө биз клубдун атынан терең ыраазычылык билдиребиз жана мындан кийин дагы буюрса кызматташабыз деген ниеттебиз. Анда биз оюнду баштадык. Эсеп 0-0. Биринчи раунд. Эралы Эгембердиев Өзгөн районунан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, сиздердин назарыңыздарга бул телекөрүүчү Марк Аврелий тууралуу бир суроону жөнөтүптүр. Сиздерге мен азыр Марк Аврелийдин эстелигин көрсөтөм. Латеран базиликасынын жанындагы аянтта 2-кылымда жашаган римдик император жана философ Марк Аврелийдин алтын жалатылып жасалган ат минип турган айкели бар. Кызыгы дал ошол айкел орто кылымдардагы римдиктердин бир адашуусунан улам аман калган. Бул айкел. Анткени римдиктер ошол учурдагы металлдарды аябай талаптанган үчүн металлдан жасалган айкелдерди талкалап салышкан да. Бирок бул айкел бир адашуусунан улам аман калган. Сиздер бул айкелдин аман калуусуна кандай адашуу себеп болгондугун табышыңыздар керек. Марк Аврелийдин айкели. Минута кетти. Бул баягы алтын деп атат го. жана алтындын башка бир жетекчи менен башка падыша менен алмаштырып калган беле ушундай эле Жок, жоончо. металл алтындан Бул жалатылган. мисалы Марк Аврелий бул философ болгон да, бул көбүнчө философтор жөнөкөй эле сүрөттө түшөт. Ал эми буну ат мингизип койгондуктан баягы көбүнчө Амир Темир, Манастар аттарда сүрөттөлөт да. Бир ишеним деп атат го, балким алтын алтынды ыйык адашуу, бир адашуу. алтынга кол тийгизбеш керек деген жасалган адашуу болуп атат ошондо. Жок, согуш болуп атат, металлды алып атат да, булга тийбей атат, бирок бир адашуу ушуну дейт. Ошо алтын металлды улук көрүп Жок, менимче бир ошол башкаруучу атка минерлердин бир урпагы сыяктуу ага кол тийгизсек балким жазалап калабызбы деген баягы болгон да. Себеби көбүнчө философтор бул жөнөкөй эле түшөт да, могу жерден эле бюст сыяктуу болот. А бул жерде мындай кол башчылар сыяктуу түшүп калган да, мында аттачы. Марк Аврелий. Ооба, мындай эле үстү эле болот да, бүгүнкү күнгө чейин сакталган баягы. бир А бул жерде алдыга ат мингенге падышаларды деп ойлоп калган болчу. Илгири варианты мына жогу да дагы кандай Анан металлга канча металл экен. Талап кеткен деп атпайбы? Башка Багыт ушул металлдар. жака кетип атат, мисалы бут көтөрүлүп турат. Бул жерде адам эмес, металлды дейм да, эң негизгениси. Жок, колду көрсөтүп бул бир согуштук иш аракетке байланыштуу болуп атат да. Насирдин мырза, Илгиз Шамырзаев баштайт. Илгиз Шамырзаев. Урматтуу алып баруучу, биз билгенден Марк Аврелий бул өзүнүн философиялык ойлору менен да белгилүү, өз заманынын тиешелүү философтордун бири. Анан тарых барактарында же интернет булактарында көбүнчө философтордун мындай көкүрөктөн өйдө эле бир элестери калган да бүгүнкү күнгө чейин. Ал эми бул жерде Марк Аврелийдин ат минип турган биз айкелин көрүп турабыз. Балким ошол римдиктер бул кандайдыр бир атка минерлердин бир хандардын урпагы болушу мүмкүн деген ниетте ага кол тийгизүүдөн чочулашкан болушу мүмкүн. Ким деп алмаштырышы мүмкүн анда? Эгер атка минер болсо. Эми римдиктер болгон болсо, бул ошол Римге тиешелүү балким Юлий Цезар, балким жана башка бир жол башчы, кол башчылар болушу мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Бирок кимге алмаштырып алышы мүмкүн дегенге сиз Юлий Цезар. Цезар деп айтып атасыз. Туура жооп. Чындыгында римдиктер үчүн металл абдан баалуу болгон. Бул да металлдан жасалган, бирок алтын жалатылган. А бирок түркөй римдиктер айкелди император Константиндин айкели деп эсептеп алышкан булар. Константиндин айкели деп эсептеп алышкан. Анткени алар император Константинди аябай мындай бир сыйлашкан, урматташкан да, баалашкан. Бул Аврелий экенин билишкен эмес алар. Өзөгү туура, бирок ат алмашууда бир аз Илгиз жаңылды. Балким Константин Илгиздин эсине келдиби, келбеди билбейм. Биринчи суроону биз канааттандыралык деп эсептейбиз. Азырынча 1-0 эсеп.
талкуу учурунда командада ар кандай пикирлер да айтылды, бирок Илгизде жөндүү пикир бар экени талкуунун башында бир айтылып өттү, бирок акыры капитан менимче туура чечим кабыл алды, Илгизге берип. Экинчи раунд. Сиздерге каршы Айнура Малашева суроо жөнөткөн, Ноогат районунун тургуну. Урматтуу билермандар, Римден биз Москвага келебиз. Сиздерге Москва метросунда бир көрүнүштү мен берип атам экранга. Эми сиздерге суроо экен. Метродо жүргөндөр болсо деле баамдаса керек, эмне үчүн Москва, Санкт-Петербург метролору кооздолбой, аппак бойдон турат? Мына, караңыздар, үстү аппак бойунан. Ал эми биздин жаныбыздагы кошуна Өзбекстандын борбору Ташкент шаарындагы метролор сиздер көрүп тургандай өтө бир кооздолуп турганын байкасак болот. Же болбосо Ташкент метросунун дагы бир көрүнүшүн көрсөтөйүн. Караңыздар, ушунчалык мына. Москва, Ташкент. Сиздерге суроо. Эмне үчүн Москва метролору аппак бойдон турат, ал эми Ташкент метрополитендери ар түрдүү боектор менен кооздолуп боелгон? Себеби эмнеде? Кетти мен. Санкт-Петербургда метролордун көбү жердин түбүнөн өткөндүктөн баягы суулар үстүндө бардан ак түстөн эгер жарака кетип же бир тешилсе, суу дароо байкалыш керек. Суу дароо байкалыш керек. Анан дароо түзөө керек да. Ал эми Ташкентте бул жердин үстүндө болгондуктан каалагандай устундар курулуп атат. Демек жердин астында бир дагы устун жок ата. Жок, жердин түбүндө. Жок, Россияныкы суудан өткөндө, суунун түбүнөн өткөндө, эгер ак суу өтүп кетсе, дароо байкалат да. Ташкентте колдо да куруп, кээ бир жерлерде эгерде көп түс болсо, чанда суу билинбей калат дагы, баягы жийип отуруп кийин метрону талкалап салыш керек. Эгер эме болсочу, мисалы тыгынды эске алсакчы, Москва, Санкт-Петербургда Жок, бул коопсуздук үчүн болушу мүмкүн. Метронун кооздугун карайм деп тыгынды мындай эми алаксыз коюшу мүмкүн, алаксыз. Же болбосо Москвада күн сууктуктан балким суу түшүп, ошол муздап калышы. Ташкентте күн ысык, ал жаркыратып балким ошону билдириш керекдир. Эскиче ошол ак түскө ошону берген жендер баягы үстүндө суу бар да. Бир дагы сөп берген, бирок астына берген дуалдарды боёгон жарага кеткен болсо да. Белгине дагы аларда метро чоң болгон, өтө чоң мезгилде. Ошону кайсы вариант берет? Тыгындыбы же берет? Суу астында жайгашканды берет. Жараканы. Насирдин мырза. Илгиз Шамырзаевден дубль көрөбүз, буюрса. Илгиз Шамырзаевден дубль. Урматтуу алып баруучу, буга чейин Ордого бир суроо келген эле, анда эмне үчүн самолеттордун басымдуу бөлүгү ак түстө болот деген суроо болгон. Анын жообу болсо ошол, эгерде самолеттун кайсыл бир жери жарака кетип же кандайдыр бир май ага турган болсо, анда ак түстө дароо байкалат да. Демек мындан тыйнак чыгарсак болот, ошол Москвада курулган метролордун көбүнүн шыбы ак түстө болот. Себеби метро жердин алдында болгондуктан үстүндө көбүрөөк суулардын түбүнөн өткөн метролор да бар. Демек кайсыл бир жерде жарака кетип же бир суу тешип ошол жерден өтүп кете турган болсо, анда ал дароо байкалат дагы, анын алдын алуу иштери тез арада жүргүзүлүп, коопсуздуктун алды алынат. Биздин жол ушундай. Ал эми Ташкентте балким жердин үстүнөн өткөн жерлер дагы бардыр. Ошон үчүн каалагандай бир кооздукка ээ болгондур. Жооп кабыл алынат. Туура жоопту айтам. Москва шаары деңиз деңгээлине жакын болгондуктан метродо суунун издери саргарып көрүнүп калат. Анткени нымдуулук Москва шаарында жогору. Ташкент каран. Ташкент эми Орто Азиядагы күн ысык мындай бир чөлдүү шаар. Сөзсүз түрдө суу саргарып, суу өтүүсү байкалса, метродо коркунуч жаралып калышы мүмкүн, көчүп кетиши мүмкүн, башка. Ушул себептен улам дагы Ташкент метрополитендери аябай кооздолгон. 2-0 эсеп. Жок, туура. Илгиз Шамырзаев командага 2 упай катары менен алып келип атат. Жана бүгүн түгөйлөр таймашы азырынча жакшы көзөчү менен баратат. 3-чү раунд. Бизде Билерман Ордо клубунда Билерман Ордодон табышкандар 3-өө бул 3 жуп гана эмес. Алардын катары көбөйгөн. Нуриза Каратаева Кадамжай районунан,
учурда Кыргыз-Түрк Манас университетинде студентка. Көпчүлүк укпай да калышы мүмкүн. Баймат Калмаматов менен Ширин баш кошкан жакында. Биз аларга дагы куттуктоо айтып бактылык каалайбыз. Азырынча ушул Насирдин. Саныбыз 4 жылдан жылга көбөйүп баратат буюрса. Дагы бир ниет кылгандар бар экен, мен кече уктум. 2022-ге буюрса 2 команда болуп калабызбы деген мындай божомол бар да, буюрса. Мен мындай ойлоп атам да, билерманларда да мисалы үчүн сиздин артыңызда Айгерим турат дейлик азыр. Илгиздин же Нурстан аркасында ким турат дейлик. Карашып туруп эле ушу көз менен сүйлөшө берет окшойт дейм да, оюн бүткөнчө. Оюн бүткөндөн кийин ушу көздөр менен сүйлөшүп туруп эле анан чогуу турмуш курбайлыбы деп эле сүйлөшүп кетеби дейм да. Урматтуу алып барчу, негизи чын-чынына келгенде бул жерге ошол жолугуу үчүн келгендердин да саны бар. Сырды ачып койдуңуз, Баймат эмне үчүн сиздин артыңызда турат? Тушуңузда Ширин отурган да ошондо. Байматтын тушунда Ширин отурган эле. Көрсө бул жакта жакшылыктар боло берсин. Урматтуу билермандар. Германияда биринчи дүйнөлүк согуштан кийин кадимки дуалга чаптоочу, жабыштыруучу дуал кагаздары, азыр туш кагаздар деп да айтылып жүрөт. Дуал кагаздардын ордуна башка бир нерсени чапташкан. Себеби ал нерсе немецтер үчүн арзаныраак болгон. Туш кагазга караганда. Силерге суроо. Эмнени алар туш кагаздын ордуна колдонушкан? Газета. Кетти. Менимче деле газета оюма келип атат. Биринчи элечи. Дагычы кандай газета? Мисалы газетага деле алар ошол Сүрөт-пүрөттөр өзгөчө бир дизайнга көңүл бурушат да. Биринчи дүйнөлүк согуштан кийин газеталар Көбүрөөк нерсе коюп койгон да, демекчи ошо согушта. Газетаны окуйт, газетаны окугандан кийин таштанга таштабастан Талкалануу болгондо талкалануу адамда акча деле аз. Демек кандайдыр бир нерсе менен дуалды кооздоо керек да. Газета дагы эмне бар? Менимче газета жакшы болот. Флотта жарбаштырса Азыр деле материал сатуу жерлеринде ошо газета макеттер мененчи. Жок, пакет болсо аба кириши эмне? Германияда дагы эмнелер бар? Немистер Ооба, биринчи дүйнөлүк согуш болду, кагаз. 20-жылдарга чейин демек бир чаптала турган бир нерсе да. Кара кагазчы жанагылар. кара кагаз. Кара кагаз. Кандай вариант бар? Ошону менен даярдала турган эмелер болду. Бирок аны кантайгы консерватив душмандарынан көрүнбөй Дуалды калсын. чаптап койтасың тушка. Жок. Бул кагаздын ордуна ошол нерсени чаптап атат, себеби арзан. Насирдин мырза. Урматтуу алып баруучу, бизде версия жакшы эле болду окшойт, көп эле болду окшойт, бирок биз токтоло турган версия бул гезиттер эле болушу мүмкүн деген. Себеби гезитти окуйт, таштанга кетет. Аны дуалга жабыштырса, балким кооздук да берип калышы мүмкүн. Эң арзан, эң экономикалык жактан ыңгайлуусу гезит болушу мүмкүн. Согуштан кийинки учур Түшүнүктүү. Демек, гезит деп токтолуу жооп кабыл алынат. Семете мырза, сизде кандай пикир бар? Гезитте эле болуп калышы ыктымал, анткени биз тарыхтан билебиз, кайтысы бир менимче математиктерден бир окумуштуу аял ошол дуалдагы гезиттерден улам математик Ковалевская болсо керек эле, Софья Ковалевская болсо керек эле. Ошол дуалдарда гезиттерде обойдогу гезиттерден улам окумуштуулукка сапар алган деген бир маалыматтарыбыз бар. Бирок бул учурда мен азыр ойлоп атам, бизде марля деп коет, согуш мезгилинде ушул нерсе көбүрөөк өндүрүлгөн болуп калышы мүмкүн. Себеби жаратты таңыш үчүн да керек болгон да ал. Менимче ошол марлени Шваб ошону жармаштырганбы деген да ой. Кимде пикир бар? Команданын пикири жөндүү, бирок менде кошумча бир версия пайда болду. Балким билебиз, биринчи дүйнөлүк согуштан кийин Германиянын акыбалы оор болгон, жана инфляция аябай күчөп кеткен да. Акчалардын баасы кагаздан да арзан болуп кеткен. Балким акча дагы чапташы мүмкүн деген вариант болуп атат. Туш кагаздан караганда акчанын өзү арзаныраак болушу мүмкүн деп атат Мырза. Туура жооп. Туш кагаздын ордуна немецтер чындап эле акча купюраларын колдонгон, урматтуу билермандар. Анткени акча күчү ушунчалык жоголгон.
бир туш кагазга сарпталган акчадан көрө ошол акчаны дубалга жабыштырган арзаныраак болгон. Туш кагаз силер арзан деп ойлоп атасыңар да. Туш кагаздар кымбат болгон ал учурда. Акчанын көлөмү да чоңураак болгон ал кезде, азыркыдай чакан евродой да болгон эмес. Эсеп 1-2. Телекөрүүчүлөрдүн пайдасына бул раунд 4-чү раунд. Учурда кайсы бир мамлекеттерде дагы акчанын күчү өтө жоголгон, урматтуу билермандар. $1 бир нече акчага барабар да. Ошол акчаларды эле абой катары жабырса туура келсе элек дейм. Абдыразак Жумабаев Ат Баш районунан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Германиядан Украинага өтөбүз. Украинанын айрым дыйканчылык талааларында атайын түркүктөр орнотулган. Талааларда. Алардын үстүнө туурасынан жыгаштар коюлган. Бийик-бийик түркүктөр жана туурасынан жыгаштар коюлган. Талаанын ар кайсы жерине коюлган. Эми силерге суроо, мындай түркүктөр фермер дыйкандар тарабынан кандай максатта коюлушу мүмкүн? Мурда жооп даяр, урматтуу алып баруучу. Ким жооп берет? Илгиз Шамырзаев. Илгиз Шамырзаев. Урматтуу алып баруучу, адашпасам мына ушундай бир түркүк болчу, мына бул камерага көрсөтөйүнчү. Адашпасам ушундай бир түркүктөр болчу. Мен муну жакында эле окудум эле. Бул талаанын ар кандай жерлерине орнотуп коет. Максат эмне? Максат ал жерге жырткыч канаттууларды көбүрөөк кондуруу. Ал эми жырткыч канаттуулар биз билгендей, ошо талаадагы жер жемиштерге зыян келтирүүчү келемиштерди, ушул кемирүүчүлөрдү тазалап туруучу негизги бир канаттуулар болуп эсептелет. Дыйкандардын көздөгөн максаты мына ушул. Келемиштердин өзүнө зыян келтирүүчү дары-дармектерди колдонсо болбойт бу? Балким колдонсо болоттур, албетте. Бул жерде мөмө жемиштин балким сапатына дагы таасир этип калышы мүмкүн да. Украиналык дыйкандар келемиштерди өлтүрүүчү жер жемиш дары-дармектерди, дарыларды минералдык колдоно албайт, анткени жердин кыртышына зыян келиши мүмкүн. Ошон үчүн алар жырткыч канаттуулар үчүн түркүктөр орноткон, алар келемиш чычкандарга ошол жерден эле кол салып, күчүндү сактап калууга өбөлгө түзүшкөн. Эсеп 3-1, Абдыразак Жумабаевдин суроосу мөөнөтүнөн мурда табылды жана 1 минутта команданын үнөмүндө азырынча сакталып турат. 5-чи раунд. Семете мырза, мына жыл тогушуп атат да, жылдын акырында ойноп атабыз. 2021 жыл клуб үчүн кандай жылдардан болду деп ойлойсуз? Клуб үчүн ооматтуу жыл болбоду бирок. Анткени көпчүлүк оюндар жеңилүү менен аяктап калды. Мен ушуну байкадым. Эми кийинки жыл жемиштүү болсун деген жакшы тилегибизди айтабыз. Былтыры дагы бул команда ушул курамда ойногон. Былтыры дагы менимче чоң айырмачылык менен жеңген. Быйыл дагы ошондой кадамга барат окшойт деп бизге уже сезиле баштады. Командага ийгилик каалайм. Азимбек Матраимов Москва шаарынан силерге каршы суроо берген. Бирок азырынча көрсөткүчтөр мына кышкы турда жакшы эле башталды. Азимбек Матраимовдун суроосун мен силерге окуп берейин. Кимде ким iPhone телефон көтөрсө билсе керек, албетте жаңы алганда, жаңы телефонду жандырганда, iPad'ты же iPhone'ду жандырганда саат 9-дан 41 өткөнүн билсек болот. 9-дан 41 өткөн. Бардык iPhone модельдери 9-дан 41 минут өткөнүн көрсөтүп турат. Силерге суроо. Бул эмнени түшүндүрөт? Минутта кетти. Мындай экен да, мындай эми чыгыш ушундай болот да, сага туурабы. Неге окшош атат? Эмне болот? 50 болот, балким 50 менен байланышы жок iPhone'дун. Канаке, Насир мырза. Тескерисинен койсоң, I-B. Жок, B болбой калат. Хай деген, салам деген мааниге айтып атабы ошо? Ооба, эгер 4 эме кылса хай болот. Хай. Мындай эне 9чу. Мындай тетрисинен кетсе хай. Хай 9. 9. Жок, хай. 9. Эмне үчүн 9:41? Бул эми кечки саатпы же таң эртең мененки? Жок, бул эме болот да. 19 эртең мененки да. AM PM эле болот да булардачы.
эртең мененки эм кечки ошол 9:41-ге эмне алакасы болуп атат жигиттер. Ушундай жанып атат, ошондой жандырган эле чыккан болсо 941 марка бир чыгарганда. Стив Джобстун баягылардын тиешеси жок бекен. Же башка телефонго караганда ал 9 десе ошо 41 дегенде качкан эмеспи? Насирдин мырза? Нурсултан мырза жооп берип көрсүн. Нурсултан. Урматтуу алып баруучу, ошол iPhone же болсо iPad жандырганда 941 деп аталып калганы биз деле балким адамдар менен да байланыштырып көрдүк. Адам төрөлгөн күнү кайсыл болсо өмүр бою ошол күндү эстеп жүрөт. Ошол iPhone же iPad'тын биринчи даярдалган ошол iPhone'ду жандырганда саат ошончо болгон, демек ошол боюнча ошону эстеп жүрөлү деп ушундай көрүнүшкө келген болушу мүмкүн. iPhone жаралганда саат 9-дан 41 мүнөт өткөн болотпу? Болуп калганбы? Сиздин оңуңузча ушундай да, Ошол сыяктуу ошо iPhone'дун шарты 41 өткөн болот деп ошондой божомолдоп атабыз эми. Эми туура жоопту айтам. Урматтуу билермандар, бул 9-дан 41 өткөнү тууралуу iPhone тарыхына байланыштуу сөзсүз түрдө Apple компаниясынын негиздөөчүсү Стив Джобс жана учурдагы жетекчилер бул аларга салт катары болуп калган. Стив Джобс iPhone'дун презентациясын баштаган учурда эртең мененки саат 9 болгон. iPhone'дун презентациясына 40 минут убакыт кеткен, урматтуу билермандар. 40 минут убакыт кеткен. Жана андан кийинки азыркы жетекчилер дагы күндө саат эртең мененки 9-дан 40 минут өткөнгө чейин, кийинки учурларда 40-тан өтүп кеткендиги үчүн 9-дан 41 минут өткөнгө чейин деп булар чогулуш, күн iPhone, Apple компаниясынын чогулушу Нурсултан мырза 40 минут убакытка созулат экен да күндө. Ошон үчүн булар атайын айталык бренд катары дейбиз, же тренд катары дейбизби, 9-дан 41 өткөн убактыны бардык iPhone моделдерине жайгаштырышкан. Бул Стив Джобстан калган ушундай бир салт болуп калган, Насирдин мырза. 3-2 эсеп азырынча. 3-2. Билермандардын арасында билгендерди байкадым. Убакыт башталганда эле Нуристан мырза да жооп бар экендигин билдим. Дагы бир топ билермандар ой пайда болду окшойт. Оюн улантылат. 6-чы раунд. Супер Блиц. Блиц раунд. 3 суроо, команда толугу менен эле ойнойт. Команда даяр. Биринчи суроо. Бакытбек кызы Айдан Ош шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Көпчүлүк эле ойлоп табуучулар технологияларды же жасаган нерселерин жаратылыштагы жан жаныбарлардан дагы алып жасагандыгын биз билебиз. Суу астында жүрүүчү, суу үстүндө жүрүүчү да бир топ, Адам болсо өзүнө окшотуп роботу жасаганга аракет кылып атат. AQShtын вертолет чыгаруучу Sikorsky деген компаниясы кайсы бир жаныбарга окшоштуруп BO-105 деген сериядагы вертолет ойлоп табышкан. Урматтуу билермандар, вертолет бул абада учуучу техника, демек кайсы бир канаттууга окшоштуруп чыгарышкан. Кайсы канаттууга? 20 секундда кетти. Ийнеликтин баягы шериги да, баягы 4 канат 4 жака кеткенчи Вертолет деп коет да. Биз вертолет дейбиз да. Кыргыздар өз Ийнелик окшошон аты. суунун үстүндө мындай Суу ченек деген эмес беле ал? Жок, ийнеликтики канат түз да, бирок мындай канат. Жок, азыр муну 105 деген 105. Балким ошол 105 деген номерди окшоштурду. Бири 105 деген. Насирдин. Ушундай эле. Нурсултан жооп. Кайсы канаттууга окшотушкан? Айтып, кайсы жаныбарга дейлик, абада учуучу. Нурсултан. Урматтуу алып баруучу,
көбүнчө вертолет ошол инелик сыяктуу, ошол инеликтин бир түрү, инелик деле ошол вертолетке окшоп тиг учак сыяктуу, демек тиг учак жогоруга тиг уча турган бир канаттуу ошо жандыкка окшоштурган инелик. Аны биз ошонун бир түрүн көбүнчө жөн гана вертолет деп гана тааныйбыз. Ошо вертолеттин эле өзү учкандыгы балким ошого окшоштурган болушу мүмкүн. Инелик. Ооба. Жооп туура, бул инелик. Экинчи суроо. Турдубаев Амантур, Сафаровка айылы, Сузак районунан. Сафаровка же Сапаровка экен. Ушундай айыл барбы, Насирдин? Ооба, бар. Азыр кыргызча аталышта бул адашпасам Жергетал деп аталат бул. Египетте 12-кылымдарда бул жаныбарлар менен жергиликтүү тургундар кадимкидей мындай бир кармашкан, согушкан Египетте. Себеби ал жаныбар Египеттин жарандарын өлтүргөн учурлар да көп болгон. Бирок ал жаныбар өсүмдүктөр менен азыктануучу жаныбар болуп саналат негизинен. Ал жаныбар керек болсо Египеттин 2 фараонун да өлтүргөн деген маалымат бар. 2 фараон өлтүрүп койгон деген. Кайсы жаныбар жөнүндө сөз кетип жатат? Крокодил бирок чөп менен азыктанбайт. Эт менен чөлгө чыгалы, чөлгө. Нелерге? Жиракса өлтүрөт. Мен билгенден Египетте көбүнчө крокодилдер менен бая болчу да. Чөп менен. Ошо бегамот. Бир жырткыч жаныбар да, демек бул жырткыч жаныбар, бирок ал бежеки чөл жашоочулар. Насирдин, бул билет тезирээк жооп бериңиздер. Билис болом мен, бир аз бизди кыйнап койду. Ошондо болсо да өзүм аракет кылып көрөм. Бул бегамот чоп жейби жебей билбейм, бирок ошо бегамот деген вариант колдоп атат команда ошон үчүн. Бүгүн айымдарга сөз бересиздерби жокпу? Кийинки анда. Сиз ошондо бегамот дегенге токтолосуз. Ооба. Крокодил десеңиз, ал болбой калат. Чөп эстен чыгып калыптыр, ал башында келди. Крокодил чөп жебейби? Жерсе жесе керек, бирок ал жеген мүмкүнчүлүгү жок да, сууда жашагандыгы үчүн. Суунун түбүндө чөп жебейби? Балким крокодил болуп калсачы, деди Насирдин. Ондай дебедим, крокодил эмес. Бул бегемот. Жооп туура. Бегемоттор Нил дарыясында сүзүп жүргөн жарандарга кол солгон учурлар азыр дагы кездешет. Болжолдуу маалыматтарда 2 фараонду өлтүргөн деп айтылат. 3-чү суроо. Анара Токтосунова Нокат районунан инсталляцияны жөнөтүптүр. Урматтуу билермандар, Европага барабыз. Европадагы жайгашкан инсталляция, бул инсталляцияда саясатчылардын маектешүүсүн көрүүгө болот. Эмне максатта бул инсталляция орнотулган? Эми күндүн ысып кетишин алдын боюнча сууга ошол проблема. Климаттын жылуу болуп кетиши. Мамлекеттердин шарттары балки глобалдык жылуулук калып кетет. Анан суунун деңгээлинин көтөрүлүшү ооба. Ошонун астында биринчи жооп бере аласыңарбы? Насирдин ким жооп берет? Нуржамал Сагынбаева жооп берип көрсүн. Нуржамал Сагынбаева. Урматтуу алып баруучу, бул Билистин 3-чү суроосунун жообун биз команда менен келишип, бул климаттык глобалдуу проблемалар, ушу күндүн абанын өтө ысып, ана суунун деңгээлинин көтөрүлүшү ушул дүйнөлүк жаратылыштагы проблемалар жөнүндөгү талкуу, бир общий талкуу деп ойлодук. Жооп кабыл алынат. Нуржамал жооп туура. Жооп алдык маселелер, анын ичиндеги суу ташкыны, дагы бир топ маселелерди ушундай саясатчылардын көңүл чордоруна болуш үчүн ушуну инсталляцияны жасашкан. Билис раундтан команда ийгиликтүү чыгып кетти. Жана жалпы эсеп азырынча 4-2 болуп өзгөрөт.
7 раунд. Мирлан Абдыразаков Бишкек шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Мониторго көңүл бурабыз. Дүкөндөргө киребиз. Бирок бул дүкөндөр бизде эмес, Европадагы дүкөн болот. Дүкөнгө кире бериш жерде мына ушундай көрүнүшкө туш болобуз. Чоң маркеттерде сөзсүз түрдө эки түстүү корзиналар көрүп турасыздар. Кызыл жана кара. Дүкөндүн ээлери муну бир себептер менен бөлүп койгон. Албетте үстүдө жазуулар биз бекиткенбиз. Бул жазуу кандай болушу мүмкүн? Жана эмнеге кызыл жана карага бөлүп койгон? Бойдоктор менен баягы үй бөлүнүлөр башка. Мен билишим боюнча кызылдар мен билишим боюнча бул кызыл түс өзүм билем нелерди алыш керек экен. Кара түс мага жардам керек, мындай рекомендация керек. Эмне алышым караңгы. Точно ушундайбы? Мен билишим боюнча ушундай эле. Анан менде дагы бир вариант бар да. Башка кызылды көтөрсөчү бул бойдоктор. Мисалы, сейилдегенче мен жүрүп кимдер бойдок болсо таанышам дегендик да. Кара болсо мен үй бүлөлүмүн менен таанышма деген бир түшүнүк да. Жок, анчалык романтик болду. Жок, мен ушундайда бир маалымат окудум эле, бирок мындай каралар жей турган жагында жер жемиштер мындай. Жок, таштайсыздар, кызыл, башка ак түстөгү нерселер болушу билет, эмне алышын билет. Бергиге уже жок, мисалы үчүн кызыл жигиттер биз дүкөнгө келип атабыз да, ал жерде өзүбүз билебиз да эмне алышты. Жок, мисалы үчүн ошол кызыл түстөгү алсак, кагазга жей турган нерселерди карага салабыз, жей турганды кызылга салабыз. Каерде турат? Экөөнү кармайбыз, бирөөнү алабыз. Бирөөнү алабыз, ошондо билинет. Эгер кызыл болсо мен алышты билем, кара болсо мага тунуш бериңиз, жардам керек. Жакшы, сапаты эң кайсы жакшы? Айтабыз. Урматтуу алып барчу жооп беребиз. Ким жооп берет? Элнура жооп берет. Элнура. Алып барчу кызыл картинканы көтөргөндөр булар ошол ичиндеги ала турган нерсени мен өзүм ала алам деген адамдар көтөрөт. Ал эми караны болсо мага жардам керек деген адамдар ошол кара көтөрүшөт. Консультация керек дегендер кара картинканы көтөрүшөт деп ордо менен келишип ошол жоопко токтолдук. Жооп кабыл алынат. Сиз эгер кирип калсаңыз, Элнура, айталык, кайсы бирин тандайт элеңиз азыр? Мисалы үчүн чоң маркетке кирдиңиз. Мен жаңы маркетке кирсем, сөзсүз түрдө караны тандамакмын. Себеби мага жардам керек болушу мүмкүн да, ал жерде кайсынысы кайсы жерде жайгашканын билбейм да. Мурун кирип жүргөндөрүм болсо, анда кызылды алып кирип кете берем. Түшүнүктүү. Туура жооп. Чоң маркеттерге киргенде чындыгында товардын түрлөрү аябай көп болот. Жана кардарлар билген жана билбеген товарлар бар. Билген жана билбеген товарлар бар. Кээ бирлерине консультация керек, кээ бирлерине консультация керек эмес. Консультация керектер кызыл түстөгү корзинаны көтөрөт экен. Сиздер алмаштырып гана койдуңуздар ордун. Консультация керек эместер кара түстөгү корзинаны көтөрөт экен. Негизинен. Турган билермандар айтып атышат, жооп катуу болуп калды. Туура эмес болуп калды деппи? Түстөр боюнча. Түстөр боюнча. Жок, жазууну так айта албады деп айтыптыр, анан түс дагы алмашып калды деп атышат. Урматтуу алып баруучу, мен магистр катары ордонун пикирин дагы чагылдырууга акым бар. Албетте. Урматтуу алып баруучу, мен ар дайым өзүмдүн туура пикиримди айтканга аракет жасайм. Бул жерде жазууну сиз жашырып атасыз да, бирок жазууда карама-каршылык байкалып атат да. Маселе булар экөөнү карама-каршы кылып айтып атышат да. Мисалы, азыр Насирдин аке Нурсултан жооп берет, анан Илгиз жооп берет деп экөө алмашып калгандай эле болуп атат да. Илгизди айтам деп атат, Нурсултан деп койду да. Нурсултан башка таптакыр башка, Илгиз таптакыр башка нерсе. А экөө чындыгында негизи туура эле болду деп айтсак, бул негизи маңыздык жактан жооп туура эмес болуп чыгат. Себеби экөө алмашып калып атат да бул жердечи. Ооба, түстө булар түстүн маңызын, түстүн максатын алмаштырышты. Урматтуу алып баруучу, негизи команда жакшы кетип атат. Ошого
бул жерде ой пикирлерди эске алып берип койсок дагы команда жеңиши мүмкүн жакшы айырма менен. Ошон үчүн бул жерде албетте кээ бир телекөрүүчүлөр так сурап калышы мүмкүн. Негизи мындай өзөгү туура десек дагы 50%, 60% берсек болот билермандарга. Мен ойлодум, Насирдинде жооп болсо, так өзү жооп берсе, мүмкүн башка маңызда жооп бермек дейм да. Мүмкүн. Башка жака өтүп кетип, ал маңызы бурулуп кеттиби билбейм. Бирок жакшы кетип атат. Ошондуктан мүмкүнчүлүк берип, дагы кызыктуу оюн көргөнгө биз мындай алдыда. Негизи өзөгүндө буларда тууралык бар. Тууралык бар өзөгүндө. Мисалы үчүн Илгиз башка вариант айтып атты, Нурсултан башканы айтып атты. Урматтуу алып баруучу, акыркы чечимди өзүңүз кабыл аласыз. Мен сиздин чечимиңизге эч кандай нараазычылык билдирбейм, бирок ошончо да бир сөз айтып коеюн. Бул жерде маселе эмнеде болуп атат? Маселе консультанттын муктаждыгында болуп атат. Консультантка муктажбы, муктаж эмеспи? Маселе ошондо. Түз мен окуган маалымат боюнча кызыл менен кара эмес, кызыл менен боз түстөгү кардиналар болгон. Эгер сиз бул чечимди бул жоопту туура эмес десеңиз, мен да нааразычылык билдирбейм. Нурислам мырза айтып кетти, азыр Илгиз эмес Нурсултан деп койду деп. Мен үчүн Нурсултанбы, Илгизби, кимиси болсо да туура жооп берсе болду. Ошонусуңарда консультант боюнча болуп атат бул жерде маселечи. Эми өзүңүз кабыл алыңыз. Кызылда консультация керек болот. Бирок команда кызылда консультация керек эмес деп айтып атат. Мен супермаркетке кирдим, кызыл картинканы алдым дагы, мага консультация экөө туура эмес адреске түшүп калып атам да, менчи. Мен просто ошону гана айткым келет. Түшүнүктүү. Ордон деле пикири жөндү. Кандай чечим кабыл алсам экен? Эгер чечим сураныч, биз өзүбүз суранабыз. Бул раундтун телекөрүүчүлөргө берели, биз узак ойногубуз келип атат. Ыраазысыңарбы анда? Ыраазыбыз. Макул, биз телекөрүүчү ыйгардык анда. Мүмкүнчүлүк берели, балким мунун да жакшылыгы бардыр. 8-чи раундга старт беребиз. 8-чи раунд. Тынчтык Кубатбеков, Кытай. Цзянчжоу провинциясы финансы компаниясынын кызматкери. Өткөнкү командага Жомарт Бөкөнбаев жөнүндө суроо берсе, бүгүн кайрадан Кытай иероглифтери жазыңыздар. Хуэй деген татаал иероглиф жөнүндө. Хуэй 4 тамга. Хуэй. Насирдин мырза, Хуэй деген иероглифти кармап турасыз, мен үстүнө жазып койгом. Көрдүңүз да, Ооба, көрдүм. Хуэй деген иероглиф. Жакында булар. Бул бир түстү билдирет экен. Иероглифтин ичиндеги элементтерди карап, кандай түс пайда болоорун аныктоого болот экен. Ю деп турат го. Ошол иероглиф оң кол деген сөздү билдирет экен майны. Ал эми астындагы жөнөкөй иероглиф хо. От, өрт деген маани билдирет экен, Насирдин мырза. От же өрт. Эми урматтуу билермандар, оң кол, өрт деген маани келип чыгып аткан болсо, Хуэй бир түстү билдире турган болсо, кайсыл түс жөнүндө сөз кетип жатат? Логиканы табыңыздар. Ажидардын эле. Кетти минута. Алиге ажидардын эмесине окшош эле. Кызыл эмеспи дейт да, кызыл. Кан эмеспи? Кызыл, кан. Оң кол. Мен Хуэйди менимче кара түс деп атам да, балким адам көп иштегенде баягы оң кол менен кир болуп атам. Бирок өрттөн кийинки абалда дагы баягы кызыл болуп, өрт каптагынан кийинки жер карайып күйүп кетет да. Түтүн кара. От. Оң кол. Түтүн от. Оң кол менен отту. Оң кол, сол кол. Оң кол, от, өрт. Хуэй. Мисалы Кытайда баягы китепканаларында кара түскө боёйт да, баягы от каптабайт деген маанидечи. Кызыл ажидарга окшош. Олимпиадаларга байланышы жокпу? Дракон. Баягы оң кол мен деле ошону ойлоп атам, тиги факелди көтөрүп өзү деле. Факелди жандыра турган бир жанабар атат. Демек Олимпиаданын өзүнүн негизги түсү кандай? Булар Олимпиада дегенде биз гректерге басым жасайбыз, булар кызыл. булар
Буларда да олимпиада бар. Чарала деген түс бар да. Бир эле жок, бир эле түстүп атат. Бир эле кызыл. Оң колго кызыл отты кармап кетип атасың. Оң колду кармап атат. Кызыл олимпиадага кетип атат. Балким ошо символун билдиреттир дейм да. Мисалы от өзү кызыл сары болсо, кызыл сарыга тиешеси жок да менимче. Сары кызыл, а? Точно жооп беришиңиз. Анда кызыл болсо отту эмне үчүн качып? Оң колду от жаксан чок болот кызыл, балким. Оттон кийинки абалды эстесекчи балким өрт карайып кетет, караят. Насирдин мырза. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Нурсултан Акылбек уулу жооп берип берсин. Нурсултан Акылбек уулу. Кызыл түс балким ошол отту оң колдоп ширеңкени жандырганыбызда от чыккан болушу мүмкүн, ошол жарыктыкта же болбосо ошол отту күйүп атканда колду тоскондо колдон бул жакка жарык өткөндө кызыл болуп өтөт да. Күндүн караганда делечи. Ошол себептен дейсиз. Ооба, кытайлардын желеги, кийимдер кызылга көбүрөөк басым жасашат. Балким ошол оң кол бул кан менен дагы байланышы болушу мүмкүн. Хуэй деген сөз кызыл деген түстү билдирет деп эсептейсиз. Ошондо. Ооба. Кызыл деген түс. Жооп кабыл алынат. Караңыздар. Бул жерде ушундай логика анализ пайда болуп атат да. Кол менен отту желпип өчүргөндө, желпип өчүргөндө колдо эмне калат, Насирдин мырза? Кара ыш калат, балким. Күл калат, күл деп коебуз а биз, ыш, күл. Оттун күлү калат колдо. Күл кандай түстө болот? Боз түстө болот. Урматтуу билермандар, хуэй деген сөз боз деген маанини билдирет. Тынчтык Кубатбековду куттуктайбыз. Кытайдан суроо жөнөткөн иероглифтер жөнүндө жана бул суроону Тынчтык мырза телегөрчү тарапка алып берди жана жалпы эсеп теңдешти. Oyun улантылат. 9-чу раунд. Актив дизайндан суроо. Урматтуу билермандар, биздин өнөктөш Актив дизайн сиздерге каршы төмөнкү суроону берет. 7-чи кылымга кайтабыз. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен Абу Бакр Азиретинин качып баратканын элестетебиз. Меккеден Мединага биринчи булардын хижраты, экөөсүнүн. Качып баратканы булардын аркасынан куугун түшөт. Ал куугунчу өтө бир белгилүү атага чыккан, ошол жерде жакшы билген куугунчу болот. Жана пайгамбарыбызды кууп жетип келип, пайгамбарыбызды көрүп, бирок ошол жерде бир Алланын бир мужизасы болуп, ал кайра артка кайтып, пайгамбарды коргоосун алат. Мен көрбөдүм аны деп сөз берген болот да. Ошол адамдын аты ким? Кеттимин. Сурака деген атчан киши болсо керек. Жок, катурап сүйлөп. Ошондо баягы бул бир эле окуя бар. Үңкүрдө эшигинде көргөн бар. Көгүчкөн мойзасы менен. Анда көпчүлүк барат. Бул бир адам атчан Сурака деген ошол эме болот. Жоокер кубалап барганда жана чөлгө аттын буту кирип кетет да, улам пайгамбарга жетпей кала берет. Ошондо чыныгы пайгамбар экенине ишенип кайтып кетет. Азыр үңкүрдүн ичине кирип кеткенден кийин Алланын мужизасы менен ошондо ошол мындай кумга кирип кетет. Сурака деген киши болот. Сурака деген. Сурака деген эме болсо керек. Атын сурап атыр, атын. Атын ошо Сурака деген, аты Сурака деген болот экен. Ооба, ошол кирген эмес, бирок ошо кубалаганын токтоткондо пайгамбар менен бирок ал жерде бир жалгыз адам болбойт. Жок, жалгыз. Ал башка окуяда айтып көрөм, гарантиям жок. Кайра көргөндө кайтып кетип атат да бирок. Насирдин. Нуржамал Сабанбаева. Урматтуу алып баруучу, бул суроонун жообу ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окугандан эстеп, ушул Сурака деген, адашпасам, Сурака деген адам жалгыз атчан пайгамбарыбыз менен Абу Бакирди кубалап барганда
жетейин деп калганда атынын буту жанагы чөлдөгү кумга улам кирип атына мүдүрүлүп 3-4 жолу ошондой болуп жетүүгө эч кандай мүмкүнчүлүгү калбайт да. Ошондо пайгамбарыбыздын чыныгы пайгамбар экенине ишенип артка кайтып келет дагы. Ошо мен пайгамбарды Мухаммед алейхиссаламды көргөн жокмун деп айтып келет. Ошондо биздин жобубуз Сурака аттуу ошол аскер болот да, аларды кубалаган атчан аскер. Жооп кабыл алынат. Пайгамбарыбызды кубалап барып, Азирет Абу Бакыр экөөнү кубалап барып, улам эле аты мүдүрүлүп, буттары кумга батып кетип, ошол жерден пайгамбар экенин ишенип артка кайткан адамдын аты бул Сурака болчу. Тура 5-4 эсеп. 5-4. Эсеп 5-4. Оюн улантылат. 10-чу раунд. 10-чу раунд. Ташполотов Бакыт Сузак районунан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, Таиландка менимче эч ким бар элек, билермандардын арасынан же баргандар барбы? Илгиз барат го дейм, дүйнөлүк мугалимдерди сынаган. Ушундай билгиз барасызбы? Негизи ниет бар. Билеттерин алып берсе. Мына бул аялды жолуктуруп калышыңыз мүмкүн. Илгиз мырза, барчын туура эле түшүнүп турат деп ойлойм азырынча. Анын аты Нун экен. Нун. Таанышып алдым. Кызыгы ал желим баштыкча илинип турган мындай желекче дейбизби, айтор таяктын үстүндө турат, ошону көтөрүп алып күн сайын эски шаар дуалынын алдына келет дагы. Саякатчыларга, туристтерге белгилүү бир кызматты өтө аз эле акы үчүн көрсөтүп берет. Көп деле акы сурабайт экен. Көңүлүңөн чыгарып бере бер дейт экен. Урматтуу билермандар, туристтер кандай учурда анын жардамынан пайдаланып калышат? Кетти минута. Кыскасы, балдар маалымат бар. Бул баягылат. Момундай кылып ары бери желпип туруп, ошол жерде көгүчкөндөрдү учуруп туруп, баягы адамдар, туристтер сүрөткө түшөт. Жок, сүрөткө түшөт. Ал жакта көгүчкөн эмес. Баягыны жана кылып берет. Тиги көгүчкөндөрдү учуруп фон кылып берет. Көгүчкөндөрдүн ортосунда сен сүрөткө түшөсүң. Бул нерсе жөн эле баягы желек менен момундай кылып көгүчкөндөрдү коркутат. Коркутуп берет, андан кийин ага акча берет, ал сүрөт сонун имараттын жанындагы жерде учурата ошол. Ооба, ошо аянтка, мисалы Европада көбүнчө көгүчкөндөргө дандаа берет го, балким ошону көрүнүштөр бар. Таякчасы мындай. Көгүчкөн жанагы мен ойлотом, Таиландчасы болот го, мындай. Жок, тукпайт. Арзыбаган иш үчүн дейт. Мен канаттууну учуруп, мондай кылып болду учту кетти. Жанагы фон чыгарып берет аркасына. Алып чыгып турат. Жооп бериңиз. Канаттууларды учуруп туруп, туристтерди сонун сүрөттөрү болушуна жардам берет. Шапсыз берет да. Фонограмма кылса да айтып турат. Ушул вариантты берели. Насирдин, бүгүнкү оюнда жооп бербеген эч ким калбасын деп чечтик. Барчын жооп берет. Барчын. Урматтуу алып баруучу, команданын ою боюнча бул ошол келген туристтерге Илгиздин ою боюнча десеңиз. Сиз эмедиңиз. Шефтин ою боюнча. Шефтин ою боюнча ошол турган көгүчкөндөрдү учуруп берет. Эмне себептен? Сүрөткө кооз чыгуу үчүн, фон кылуу максатында. Көгүчкөн деген идея каяктан пайдалуу силерге? Көгүчкөн эми канаттуулар. Жок. Билем канаттуу экен. Көгүчкөн жок жерде болушу мүмкүн, балык саткан жер болушу мүмкүн, пирожки сатышы мүмкүн. Макул. Көгүчкөндөрдү учуруп берүүчү дедиңиз, Ооба. Адам өзү деле учуруп албайбы дейм, да? Туура жооп. Туура жооп. Шаардын дуалы, эски шаардын дуалына келип, бул Нун аттуу аял мына мындай кызматты аткарат. Көгүчкөндөрдү учуруп берет. Көгүчкөндөр учуп жаткан учурда саякатчылар ошол фонго келип сүрөткө түшөт. Бул мындай бир өзгөчө бир фон болот экен, караңыздар. Атайын мындай бир даярдалгандай бир фон пайда болот экен да, мына караңыздар. Илгиз Шамырзаевдин ордого айткан пайдасын Барчын туура пайдаланып, натыйжада бүгүнкү
жубайлар арасындагы таймаш 6-4 эсебинде команданын жеңиши менен аяктады. Жооп туура. Куттуктайбыз. Оюнга көз жүгүртүп турган Семеттей, Сагын, Нуристан баарыңыздар балким бир пикирге келесиздерби же өз пикирин ар ким өзүнчө айтабы? Бүгүнкү оюнда кимдер өзгөчөлөндү? Урматтуу алып баруучу, бүгүн өзгөчө оюнга күбө болдук. Команда болушунча аракет кылып, телекөрүүчүлөргө, жалпы эле коомчулукка мындай өзгөчө бир оюн көрсөт деген ишеничтебиз. Себеби ар бир инсан анын катарында үй бүлө, түгөйлөр билимдүү болсо, албетте коомдогу үй бүлөдө, мамлекеттеги алдыга карап жылат. Ошол негизинде булар коомчулукка, келечек муунга мүгүл көрсөтүп жатканы биз үчүн мына кубанычтуу нерсе. Мырзалардан биз Илгиз Шамырза айтты, мына көпчүлүк суроого жооп берүүнү аракет кылды. Ал эми айымдардан бул Нуржамал Сагынбаева жана Орсур болуп калды. Команда чындыгында көпчүлүгү мындай 2-3 варианттар айтып токтолбой калды, бирок ушул негизи токтоп, китептен алган маалыматка токтолуп, ишеничтүү жооп берди. Ошондуктан айымдардан Нуржамал карындашыбыздын мыкты билерман айын дейбиз. Мырзалардан Илгиз Шамырза мыкты билерман инибиз дейбиз. Ал эми команданын өзүнүн пикирин да угуп коелу, Насирдин мырза. Урматтуу алып баруучу, биз былтыркы эсепти кайталап койдук, рекордду жаңылай албадык. Мындайча айтканда, биз ири эсеп менен жеңүү ниет бар болчу, бирок орто кайсы канчанчы раундда, 7-чи раундда болуш керек. Бир аз талаш чыгып кетти, биз анын душмандык катары эмес, балким туура кабыл алдык муну, талаштан тактык жаралат. Эгер биз жакындашкан эле вариантты негизинен туура дей берсек, бул деңгээлибиздин өстүрүүсүнө жолтоо болот деп биз балким ушул протест кылган билермандарга, турган билермандарга ыраазычылык билдирип кетебиз чын жүрөктөн. Мыкты суроого келе турган болсок, бул биринчи дүйнөлүк согуштан кийинки инфляцияда жанагы акчаны туш кабаздын ордуна жабыштырган суроо. Нурза Каратаева, Кадамжай районунан мыкты суроо деп ойлойм. Биз мыкты суроо ээлеринен 2 адам тандашсак турбайт, анткени Аура Люкстун дагы акчалар байгеси бар. Жана актив дизайндык бар. Актив дизайндыкты Нурза Каратаевага берсек, дагы бир мыкты суроону анда биз турган билермандардан тандаталы. Кайсы суроо өзгөчө жакты? Мага өзгөчө биз тараптан протест болгон корзиналардын түстөрү боюнча чындыгында бул биз маани бербешибиз мүмкүн, бирок бул аябай маанилүү нерсе да. Биз маани бербешибиз мүмкүн, себеби Европада убакыт аябай мааниге ээ, ал эми бир эле нерсени таппай аябай узак убакытка жүрүп калышы мүмкүн. Мирлан Абдыразаковдун суроосу болчу. Аура Люкстун акчалай сыйлыгы Мирлан Абдыразаковго жана актив дизайндын акчалай сыйлыгы Нуриза Каратаевага жөнөтүлөт. Ушу эки телекөрүүчүнүн суроосун биз мыкты деп таптык. Чоң рахмат. Дагы бир акчалай сыйлыкты биз кимге эми айымдарды сыйлап туруп, менимче Нуржамалга ыйгарып коелу анда, э? Куттуктайбыз. Нуржамал айым кабыл алып коюңуз. Йома бургердин акысыз сертификаты 6 адамга акысыз тамактануу үчүн, Аура Люкстун акысыз массаж үчүн дагы сертификаттар жана 50% курстарга арзандатуу сертификаттары. Аура Люксқа кол чабуулар болсун. Жана биздин башкы өнөктөшүбүз Барболдун шириндиктери азыр студияга чыкмакчы. Барболдун эң таттуу ширин торт жана токоштор. Жана ошондой эле Легенда Века окуу борборунан ушул бүгүнкү аталган 2 билерманга арзандатылган окуу курстары үчүн сертификаттар берилет. Суроо узаткан бардык телекөрүүчүлөр куттуктайбыз. Алдыдагы келе жаткан 2022-жыл ийгиликтүү, ооматтуу, тынч жылдардан болсун. Үй бүлөлүк бакыт каалайм сиздерге. Билерман Ордо клубу дагы өнүгө берсин. Билими күчтүү миңди, билеги күчтүү бир жыгат. Көрүшкөнчө ассалому алейкум. Чоң рахмат техникалык топко, чыгармачылык топко. Чоң рахмат. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.